Кыргызстанда күн сайын операциялар төрөттөр болуп тургандыктан кан жана анын компоненттерине болгон суроо талап күч. Ошондон улам өлкөбүздө кан тапшыруу акциялары байма-бай өтүп келет. Мындай иш-чара бүгүн 14-июнь бүткүл дүйнөлүк ыктыярдуу кайтарымсыз кан донорлор күнүнө карата өткөрүлдү. Канды кандай тапшырат? Кан тапшыруу ден соолук үчүн пайдабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча программа учурунда эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери да иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда адаттагыдай студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Осмоналы Шамшидов, Ош областык кан борборунун директору жана ошондой эле кийинки коногубуз Абдужалил Капаров, Ош областаралык төрөт стационарынын реанимация бөлүмүнүн башчысы. Жана бизде атайын волонтерлор же болбосо ыктыярчылар да келип отурат. Кызылай коомунун ыктыярчылары Жомарт жана Айнагүл жана шаарыбыздын тургуну. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Анда сөз башынан болсун, дал мына ушул даталуу күн эмне үчүн ушул күнгө арналып ушундай белгиленип калды эле? Ушул күнгө белгиленип калганын себеби 2005-жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ООН деген организация бар. Ошонун резолюциясы менен именно ушу 14-июнь бүткүл дүйнөлүк ыктыярдуу жана кайтарымсыз донорлордун күнү деп ООНго мүчө болгон мамлекеттердин саламаттык сактоо министрлеринин ыраазычылыгы менен чогуу чечилген. Себеби бул күн эмне үчүн ушул күн дегенде 1868-жылы адамдын канынын группасын ачкан Карл Ланштейнер ушул күнү төрөлгөн экен 1868-жылы. Жакшы. Айтсаңыз, бүгүн мына ушул күнгө карата сиздердин борборуңуздарда атайын акциялар, иш-чаралар өттү дегендей. Кандай өттү? Былтыркыдан айырмачылыгы эмнеде болду? Биздин жумушубуз күндө эле адамдар келип кан тапшырып турат. Алардын ичинде ыктыярчылар дагы келип тапшырып турат. Кайтарымсыз донор дагы келип тапшырат. Но негизинен бизден оорулууларга кан куюлган оорулардын урук туугандары, жора жолдоштору, жакындары келип тапшырып турат. Ал эми акция өткөрүлгөн себеби бизге азыр Швейцариялык мамлекетинин Кызыл Чырым обществосунун коомунун бизден 3 жылдан бери бизде ушул программа менен иштеп атабыз. Кыргызстанда кайтарымсыз жана акысыз ыктыярдуу донорлордун санын көбөйтүү деген программа иштеп атабыз. Ошонун негизинде 3 жылдан бери бизге аябай жакшы жардам берип, ушундай акцияларды өткөрүп берип атат. Андан тышкары райондордо иш-чаралар жүргүзүлөт. Ай сайын ар бир райондо биз район боюнча bir жылдан bir жолу ушундай кайтарымсыз акысыз донорлордун күнүн уюштурабыз. Андан тышкары биздин шаарыбызда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ошолордун караган территориясында, аймактык кеңештердин арасында ушундай иш-чараларды алып барып турабыз. Андан тышкары ишканалар, окуу жайлар, аскер бөлүктөрүндө дагы график деп коебуз. Ошол график боюнча кан донорлор күндөрүн өткөрүп, агитация, пропаганда жүргүзүлөт. Анан эртеси биздин бригадабыз барып кан берем деген адамдардан кан алып келип биз запастарыбызды толуктап турабыз. Жакшы, бүгүн башталган болсо, азыр эми улантылып атат деп түшүнсөк болот экен да, башка мекемелерге барып, Негизинен акция бул чоң акция ушул 14-июнда, андан кийин сентябрдын 3-воскресеньясында Кыргызстанда донорлор ошо 2 күндө чоң акция болот. Андан тышкары гемофиликтердин күнү бар. Гемофилия ооругандар ден гемофилика деген дүнөжү боюнча ошол күндө дагы ушул кан тапшыруу боюнча акцияларды жана түшүндүрүү, информация берүү иштерин жүргүзүп турабыз. Бир эле өзүбүз болбостон ушу Швейцария Красный Крест менен жана өзүнүн Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому бар, ошону менен анан биздин Ошто жана Бишкекте и бардык райондордо ден соолукту чыңдоо борборлору бар. Ушул темада дагы ошолор менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз.
Жакшы. Былтыркка салыштырмалуу кандай келди бүгүнкү күндө? Жылда баягы Себептегенде сиздер жылда өзүңүздөрдү кандай десем, жарнамалап, ар дайым элге маалыматтар жеткирип келесиздерби? буклеттерди чыгарабыз. Ошо эл чогулган жерлерде жана центр укреплений деп коет, ден соолукчулук борборлору башка нерселерди алып бизге да кошуп айтып кетишет. Өзүбүз атайын кат жазып ишканаларга график боюнча барып иш-чараларды өткөрүп берип турабыз. Жакшы, айтсаңыз, анан кандай адам донор боло алат? Мисалы, бүгүн дагы телекөрүүчүлөр көрүп жатып ушул программаны, мен дагы донор болсом экен, кайрымдуулук иш жасасам экен, бирөөгө жакшылык кылсам экен деген кандайдыр бир ой пайда болушу мүмкүн да? Биздин мамлекетибизде Кыргыз Республикасында кан донорлорунун мыйзамы бар. Ошол мыйзамда жашы 18ге толуп, 60тан ашпаган жана медициналык жактан кан тапшырууга каршылыгы жок адамдар бизге келип кан тапшырса болот. Жакшы, мына көрсөтүүнүн башында айтып өттүм да, Абдыжалил мырза, айтсаңыз, мына ушул күн сайын бизде төрөттөр, андан сырткары кандайдыр бир операциялар жасалып турат да. Сиздер кан борборуна кандай кайрыласыздар? Анан ошол бейтаптын жакындарына маалымат болсун. Алар кантип кайрылышат, кантип бул жактан барып канды алат, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бизге бул канды көбүнчө сөзсүз көрсөтмө болуш керек. Ошо көрсөтмө болсо, если пландуу түрдө болот болсо, алдын ала даярдап, туугандарга да эскертүү берип, талап берип, кан куюн борборуна жөнөтөбүз. Атайын ошо группасын текшерип, дал тактап алып туруп, анан бул жака жөнөтөбүз, кан куюн борборуна. Экстренный учурларда ошол өзү бизде көбүнчө эле ошол төрөт учунда кан кетип калышы мүмкүн, же операция болуп атканда кан кетиши мүмкүн. Ошол учурларда бирок ага чейин биз алдын ала группаларын көрүп коебуз, тактап туруп. Анан если сейрек учуручу группалар болот болсо, биз алдын ала кан куюн борборуна телефон чалып, тактап, маалымат алып, же болбосо донорлорду тактап алабыз. Керек болсо ошол бул жактагыларга айтып, бул жактарга дайындайбыз да, булар өздөрү бизге чакырып даярдап беришет. Жакшы. Усманалы мырза, айтсаңыз, үй бүлөлүк дарыгерлер борборудан жана ошондой эле аскердик мекемелерге да кайрылып, ошол жактардан донор болом дегендерден канын алып келебиз деп айтып калдыңыздар да. Алардан кандайча аласыздар? Ошол кан тапшыруудан мурда кандайдыр бир текшерүүдөн өтөбү? Себептегенде кан аркылуу да бүгүнкү күндө көптөгөн оорулар жугуп жатат десем дагы болот да. Буга чейинки Абдыжалилдин айткан сөзүнө кичине кошумчалап коеюн. Бардык эле дарыгерлер, бардык эле врачтар кан куя бербейт. Кан куюуга атайын окуудан өткөндөн кийин сертификат берилет. Ошол гана врачтар кан куя алат. Андан кийин ал врачтарды окутуштагы биздин борборго жүктөлгөн южный филиал КГМИА деп коет. Ошолордун жолдомосу аркылуу ар бир мекеменин башкы дарыгерлери ошол жака путевка, ошол жака кайрылуу жасашат. Анан кайрылуулар чогултуп туруп, путевка менен бизге келет, биз аларды окутуп беребиз. Тез булар окуп турат, 5 жылдан ашып кетпей окуп турат. Себеби бизде дагы приказдарыбыз, буйруктарыбыз, инструкциялар өзгөрүлүп турат. Ошо жаңылыктарды бирок айтып турат. Андан тышкары дагы өздөрүнүн каалоосу болсо, өздөрү дагы бизге келип, үйрөнүп, көрүп окуп турушат. Абдыжалил мырза, сиз окуп турасыз, эртеси 3 жылда окуп турушат, 3-5 жылга чейин. Атайын ошондой сертификаттары бар болсо, кан куюуга уруксат берилет да. Сертификаты жок врачтар алардын куйганга уруксаты жок болот. Биз теоретическийчасын окутабыз, анан кийин практикичасын непосредственно көрсөтөбүз. Группаларын кантип апилдетет, совместный методдорун кантип апилдетет, жаңы методдорду, ошолордун баардыгын жалпы эле илим өнүккөндөй, медицина илими дагы өнүгүп турат. Ошонун ичинде биздин дагы кан куюу илими дагы өзгөрүп өнүгүп турат. Ошону биз тез ушундай жылдырып турабыз алдыга, аркадагы алып кетпеш үчүн. Жакшы, жанагы жогорудагы сурооңузду айта турган болсок, бизде жана айттым го башында, кайсыл мекемеге барбайлык, биринчи жетекчисине кайрылабыз. Жетекчиси ошолордун айткан күнүнө барып туруп, биз 1 күнбү, 2 күнбү мурда барып түшүндүрүү иштерин айтабыз. Өзүнүн ушуга жоопкердүү врачыбыз бар. Кызыл ай коому аябай жакшы жардам берип атат. Булардын дагы волонтерлорун кошуп беребиз. Булардын дагы окуудан өткөн волонтерлор ошолор менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин айткан күнүнө, убактысына карап биз иш убактысында барып непосредственно ошолор иштеген жерине, жашаган жерине жакын медициналык мекемеде, аскер бөлүктөрүндө, окуу жайларында өздөрүнүн ызырап пункттары болот.
ошол жерге биздин адамдарыбыз, кызматкерлерибиз барып кан алышат. Конечно, бардыгы биздеги стационардык кан алууга окшош эле болот. Типовой анкета толтурат, бардыгы өзү жөнүндө маалымат берилет. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде кааласа кайсынысын беребиз. Андан кийин өздөрү кол коюшат, что өздөрү ооруларын жашырган жок, бирөөгө бирдеме жуктуруп койбойт деп. Андан кийин давлениясы текшерилет, врач дыккат изилөөнү өткөрөт, гемоглобини сөзсүз текшерилет. Аялдардын гемоглобини 120дан кем болбош керек, эркектердики 130дан кем болбош керек. Андан кийин гана врачыбыз көрүп, кан тапшырууга уруксат берсе, андан кийин гана башка адистерибиз канды как положено өзүнүн инструкциясы менен алышат. Демек, жайына барып, ошол жерден текшерүүдөн өткөндөн кийин, эгерде талапка жооп бере турган болсо, ошол донордун канын алат экенсиздер, донордун канын алат экенсиздер. Бул жерде Жоомарт Табалды уулу келип отурат, Кызыл Ай коомунун ыктыярчысы. Жоомарт жогоруда айтып өткөндөй, мага жеткен маалымат боюнча, бул өзү дагы ыктыярчы, ушул жакшы бир кайрымдуулук иштерин жасап катышып жүрөт, андан сырткары донор болуп келет экен. Ушул боюнча айтып берсең. Саламатсыздарбы, менин атым Жоомарт. Мен Кызыл Ай коомунда 3 жылдан бери ыктыярчымын. Донорство боюнча долбоор ачылгандан бери мен ал жакта дагы ыктыярчы болуп эмгектенем. Дагы эмне деп кошумчалап кетсем, эгер адам өзү дагы башка адамдарга жардам бергиси келсе, мен ойлойт элем кан тапшыруу бул эң оңой жолу деп. Канча жыл болуп калды донор болгонуңарга? Донор болгонума мен азыр 19 чыктым. 18ден баштап тапшырса болот. 1 жыл болду ошондо. 1 жыл болду, Канча жыл тапшырып койдуң? 4 жолу. 4 жолу. Мына ушул кан тапшырып жатканда эмнелерге көңүл буруш керек? Кандай даярданып барыш керек? Ушул боюнча да айтып өтсөң. Биринчи жолу баягы лекция окуй бердим, ошондо биз түшүндүрөбүз. Кан тапшырган адам ошол күнү жакшы уктап келиш керек, самый главный. Спиртной ичимдиктерди, же болбосо майлуу оокаттарды, сүттүү тамактарды азыраак жеш керек. Ширин тамактарды, суюу тамактарды көбүрөөк ичип туруш келиш керек. Андан кийин бизге келген күнү дагы 2 күндөн кийин 2 күн мындай водитель болсо 8 саатка чейин машина айдаганга болбойт. Любительби же профессионалбы. Негизинен 8 саат үйүндө эс алыш керек. Кан тапшыргандан кийин негизинен бизге 2 күнгө жумуштан бошотуу же окуудан бошотуу боюнча справка берилебиз. Биздин визамызда каралган. Акча зарплатасы, маянасы сакталат, орточо маянасы ошондой жеңде берилет кан тапшырган донорлорго. Жакшы. Анан ушул кан тапшырганда ошого кандай десем, көз каранды болуп калат, жылына тапшырып турбаса, кан нормадан ашып кетет экен деген дагы маалыматтар коомчулукта айтылып жүрөт да, бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Биздин адамдар доктурлардын айтканын тез эле унутуп калат дагы, башка бирөө айтып койсо, такыр медициналык жактан түшүнүгү жок адамдар, же болбосо тем более 1800-жылы туулган кемпирлер айтып койсо, ошого жакшы ишенишет. Негизинен адамдарыбыз ошондой экен, бул биздин менталитетибиз. Өзүнүн үй бүлөлүк врачына барып кайрылбайбы, же башка кайрылбайбы, бирөө айтып койсо анан башкага жай берет. Баардыгы ошо менен мындай туура эмес. Адамдын организми өзү бар жакта регулировка кылып турат. Аз нерсе болсо тез арада толуктайт, көп болсо анан чыгарбай токтоп турат. Анда болбосо каны көбөйүп ашып кетпейби? Жакшы. Анан Жоомарт айтсаңыз, ушул кан тапшыргандан бери өзүңдө кандай организмде кандай өзгөрүүлөр болду? Өзүң алсыз сезип калбадыңбы? Гемоглобин нормада жүрөсүңбү? Ушул боюнча айтып берсең. Менин гемоглобиним дайыма 136да жүрөт. 136да, анан да көп болуп. Кан тапшыргандан кийин эч кандай өзүмдү жаман сезбейм. Кан тапшыргандан кийин эле бизге кандай десем, ысык чай берет, шекери менен, анан сок жана шириндик. Аларды жеп анан кийин кете бересиз, өзүңүздү эч кандай жаман сезбейсиз. Демек, жакшы эле жүрөсүңөр, Жакшы эле. Анан ошо гемоглобиниңер көтөрүлүп кетпейби, кан тапшырбай койсоңор? Аны мен билбедим экен. Бул жака сурайбыз. Андай болбойт, Негизинен адамдарды бир жолу тапшыргандан кийин экинчи, үчүнчү жолу тапшырган донорлор сапсам эле кан тапшыргандар унутуп калат. Негизинен бизде психологический эле адамдардын өзүнүн эмеси, өзүнүн психологический барьерин гана калыптап алыш керек да. Бир жолу бизге
мындай повторный келген донорлор өтө аябай жакшы, аларга түшүндүрүштүн да кереги жок. Алар өздөрү бар жокту билет. Жаңыдан келгенде тайсалды айтып, негизинен кан тапшырганда келгенде бизде кыздарыбыз, аялдарыбыз более смелыйраак, эркек балдарыбыз кичи ушундай психологический неме жактары бар, сезилет. Коркушат, кээ качып кетип калышат. Демек айымдар достору менен келет, ага кетип калышат. Айымдар активдүү катышат экен десек болот. Айымдар негизинен көбүрөөк өзүнүн жора жолдошторун алып келишет. Более мындай аялдар эми ошондой эмеси, табияты ошондой окшойт. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? 3 жыл мурда мен донор элем дейт. Сиздерге ар дайым барып тапшырып турчу элем. Анан 2 жыл болуп калды дейт. Тапшырайын деп барып текшерүүдөн өткөнүмдө гепатит оорусу менен бар экен деп тапшырганга болбойт деп айтты дейт. Азыр бирок каным тапшырдым дейт. Тазаланып, таза экен деп анализ чыкты. Эми кайра донор боло аламбы деген суроо калтырыптыр да. Бизде абсолютный противопоказания деген көрсөткүч бар. Такыр кан тапшыра албай турган адамдар бар. Булар ВИЧ илдети менен, спид оорусу менен ооруп жүргөндөр пожизненно кан тапшырыша албайт. Гепатит С менен ооругандар болсо, булар дагы пожизненно кан тапшырыша албайт. Эгер бир жолу чыккан болсо, биз негизинен предварительный гана текшеребиз. Донорлорду кан алып атканда жууп кетпеш үчүн, анан кийин окончательный текшерип барбы жокпу экендигин өзүнүн жашаган жеринен текшерилиш керек. Бир жолу бизге картасын жазылып, азыр бизде 13-жылдан бери база данных доноров крови деген мындай электронный базабыз бар. Ошого түшүп калган болсо, бүт Кыргызстан боюнча ошол адам кан тапшыра албайт. Бул противопоказано. Жакшы. Каны куйулган башка адамга ошол чогуп кетпеш керек. Жакшы. Абдыжалил мырза, айтсаңыз, негизинен мына ушул сиздер мисалы кан кеткен убакытта эле кан борборуна кайрыласыздарбы, же болбосо бүгүнкү күндө анемия, кан аз кандуулук менен ооругандар да көп да, энелердин арасында, кош бойлуулар арасында, же ошолорго дагы кандайдыр бир өлчөмдө кан куюу керекпи ошол боюнча? Муну мен айтып берейин, бул менин компетенцияма кирет. Илгерки маалда каны аз аялдарга, көбүнчө аялдардын каны аз болот, анан эркектердин дагы кээ бирлеринин оорлорго байланыштуу кандары азайып кетет. Ошого кан коюшуп, гемоглобин көтөрүшчү. Ал убактылуу көтөрүлөт. Азыркы убакытта хронический анемиялар, өнөкөт оорусу менен ооруган анемияларга кан куюу жолу менен дарыланбайт. Азыркы кан только острый кровопотеряда гана куюлат. Тем более ал өзүнүн 20%ден ашык канын жоготкондо гана куюлат. Эгер токтото албаса, 20%ге жетпей, хирургиялык жол менен же башка жол менен кан токтоп калган болсо, аларга дагы кан жаран компоненттери куюлбайт. Абдыжалил мырза, ушул жерде кошумчалап кетсеңиз, мисалы кан куйбаса кандай көтөрөт? Такыр төмөн түшүп кеткен бейтаптарда кездешет да. Бул эми өнөкөт ооруларга кирет, хронический оорулар деп коет. Бул ооруларды организм көбүнчө адаптация болуп калат, көнүп калат. Клиникалык анча деле билинбейт, бирок лабораторияга тапшырганда аз болот. Ошолго бул неме тартатына байланыштуу өзүнүн дарылары болот. Ошол дарылардын таблеткаларын ичип турушат булар. Ошо көрсөтмө болсо, ошондо атак баягы толук көрсөтмө жок бул жерде кан куюуга. Кан куюу өтө өтүшүп кеткен болсо, же кан оорулардын кээ бир түрлөрү болот. Ошо центральный немеден ошо клеткалар пайда болбосо, ошондо көп түшүп кетип болсо, ошондо өзүнүн көрсөткүчтөрү туура келсе, анан ошондо куюлат. Атак өнөкөт ооруларга булар көбүнчө дарылар менен дарылар ичип жүрүшөт да, убагы мененчи, постоянно көбүнчө. Ушул суроого кайрылган телекөрсөтүүлөр болсо, ушундай оору менен ооруган адамдар бизде атайын кесип бар, гематолог деген, гематологическое отделение деген, балдардын да гематологический бөлүмү, чоңдордун да гематологический бөлүмү бар. Ошол жердеги специалисттерге барып кайрылыш керек. Өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылыш керек, предварительный обследование өтүш керек. Андан кийин үй бүлөлүк дарыгер ошол гематолог врачка жолдомо берет, ошого барып консультация алып, ошол лечениесин алыш керек. Анан сөзсүз түрдө бейтаптар көрүүчүлөр эске алыш керек. Бул аз кандуулук көптөгөн оору жаратарын, Аз кандуулук башка дагы башка оорулар дагы түрлөрү көп болот да. Кан менен эле дарыланбай турган келип чыгышы кандай, ошо причина келип чыгыштарын билип тактап туруп, анан ошо өтө узкий специалист деп коет, ошолорго барып дарыланып турушат. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Мен аллергия менен ооруймун дейт. Анан мен уккан маалымат боюнча дейт, ушул канды тазалатсаң,
аллергиядан кутуласың дейт. Мен донор боло турган болсом, ушул аллергиядан кутулуп каламбы деген суроо калып турат да. Аллергиядагы жанагы гематолог окшоп өзүнүн аллерголог деген врач болот. Аллергиянын дагы түрү өтө көп болот. Ооба. Внутренний аллергия, внешний аллергия, мышыктын Сезондуу аллергия. сезон аллергия, мышыктын жүнүн аллергия, жанагы жылкылардын немесине аллергия, анын түрү көп, аны жасаш дагы кыйын. Эгер ошол аллерголог врач барып туруп, сиз кан тапшырып турсаңыз болот десе, ал келсе, пробкалар жок болсо, кан тапшырса болот. Жакшы. Биз азыр маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Кезекти видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Гепатит же сары оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Өз ичинен ал А, Б, С, Д жана Э болуп 5 түргө бөлүнөт. Гепатиттин А жана Э түрү оорунун жеңил формасы болуп саналат. Башкача айтканда, илдеттин бул түрү өнөкөткө айланып кетпейт. Аны убагында жакшылап дарыласа, адам толугу менен айыга алат. Ал эми гепатиттин Б, С, Д түрлөрү адамга билинбей пайда болуп, көп убакыт дарылоону талап кылат. Ошондой эле анын өнөкөткө айланып кетүү коркунучу бар. Негизи жугуштуу гепатиттин 7 түрү бар. Алар түрдүү себептер менен келип чыкса да, негизги белгилерине саргаруу жана боордогу ооруу кирет. Ал эми биз гепатиттин С түрү жөнүндө маалымат бөлүшөлү. С гепатиттин жугуу жолдору. Көбүнчө баңгилер гомосексуалдар арасында кездешет. Кан жана кан куюу аркылуу жугат. Баңгилерде шприц аркылуу тарайт. Энеден түйүлүккө өтүшү мүмкүн. Ал эми белгилери болсо, Б гепатитине дээрлик окшош. Убагында дарылабаса, вирусту жуктуруп алгандардын 70-80% оору өнөкөткө айланып, циррозго жана боордун рагына өтүп кетет. Дарылоо жолдору. Диагноз үчүн оорулуунун абалын текшерүү, кан тапшыртуу, УЗИге түшүрүү жана башкалар керектелет. Дарылоодо гепатиттин бардык түрүндө мүнөздөп тамак ичүү сунушталат. Андыктан майлуу тамактарды унутуп туруу керек. А гепатитин гана үй шартында дарылоого болот. Калган түрлөрүндө сөзсүз ооруканага жатып дарылануу зарыл. Оорунун курч мезгилинде адам баспай, чуркабай, тынч абалда жатышы кажет. Дарттын алдын алуу үчүн көчөдөн, колдон сатылган тамак аштарды сатып жебөө. Бирөөнүн сүлгүсү менен идишин, тиш щеткасын колдонбоо керек. Газдалган сууларды саткандарда стакандарды жакшы чайкабай койсо, оору жугат. Андыктан ата-энелер балдарына жеке гигиена эрежелерин жакшылап үйрөтүүлөрү зарыл. Чоңдор болсо өздөрү менен кошо балдарды оорудан сактоо милдетин эч качан унутпоолору керек. Ал эми жаман өнөкөтү барлар, алардан арылууну көздөгөндөрү оң. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде суроолор болсо, экрандын түбүндө жазылган байланыштар боюнча сөзсүз түрдө сурооңуздарды берсеңиздер болот. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда гепатит оорулары жөнүндө маалымат айтылды. Мына ушул жерден айта кетсем, негизинен жогоруда да айтып өттүңүз, гепатит А менен ооругандар кайсы бир убакыттан кийин донор боло алат деп. Ошол так маалымат болуш үчүн канча убакыттан кийин, анан кандай учурда гепатит ооруп эле сакайгандан кийин донор болбосо керек? Гепатит А деген түрү бул мына ооз аркылуу, чүчкүрүк аркылуу түшүнгүрө фекально оральный путь заражения деп коет. Ошол аркылуу жугат, ошо кан аркылуу жукпайт. Ошон үчүн алар кан тапшырса боло берет. Бирок ооруп бүткөндөн кийин өзүнүн срогу бар. Лечениесин алат, анан кийин период рекавалесценции деп коет. Ошодон кийин 6 айдан кийин бизге келип тапшырса болот. Жакшы, бул жерде Айгүл Орокбаева, Кызыл Ай коомунун ыктыярчысы келип отурат. Мына ушул кайрымдуулук иштерин жасоодо кан борбору менен кандай иш алып барып атасыңар, ушул боюнча айтып берсеңер. Биз ушул Кызыл Ай коомуна Швейцарский Красный Кресттин финансылык жардамы менен ушул долбоор ачылган, акысыз жана ыктыярдуу кан тапшыруу долбоору деп аталат. Биз 2016 жылдан бери, 14 жылдан бери
ушундай долбоор ачылып уланып келатат. Кан борбору менен биз да акцияларга, райондорго чыгабыз. Ушундай биз үгүттөө жана канды кантип тапшырса болот, кимдер тапшырса болот, ушундай информациялык маалымат сессияларын өткөрсөк, кан борбору болсо бизде непосредственно мындай түздөн түз кан алып ушинтип ошол жерде практически и теоретически болуп бирдей алып кетебиз. Кан борбору менен буга чейин дагы кызматташтыктар болгон, ошонун менен азыркы күндө дагы акциялар өткөрүлүп келатат. Жакшы. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиздердин борборуңуздарда кандын запасы жетиштүүбү? Кандын запасы бизде жетиштүү. Бизде алгандай түгөнгүс кандын түгөнгүс запасын кармап туруш биздин негизги милдетибиз болот. Жеке эле бир күнүмкү оорулуп аткан, операция болгон адамдар бербестен бизде мындай табият кырсыктары, мындай техногендик кырсыктар, ЧП, СП болуп кетсе дагы биз определенный адамдарды сактап калыш үчүн бизде запас турушу керек. Ошол запасты биз кармап турууга дайым аракет кылабыз. Жакшы. Өткөн 2 ай мурун биздин чөлкөмүздө Кудайдын улук күнү орозо маал болду. Ошол орозо маалында дагы биз канды үзгүлтүксүз берип турдук. Ошол запастын бардыгы бизге ушундай жерде пайдасы тийди. Себеби донорлор дагы кан тапшырган кийиндер дагы саны keskin ошол күндөр азайды. Азыр эми ошол Орозого байланыштуу. Орозого байланыштуу. Себеби дегенде орозо маалында кан тапшырса болбойт экен. Анан тем более ачка жүргөн адамдын дагы кан алган дагы болбойт. Тем более рабочий времябыз да бүтүп калат экен. Түнкү саат 10-11де эч ким ала албайт. Ошол себептен биз ушул түгөнгүс запасыбыз ошол малга жетип берди. Бирок биз чоң больницалардын жетекчилери менен байланышып, пландуу операцияларды туугандары келип же достору келип кан тапшырып бермейинче пландуу операцияларды токтотуп турууну суранганбыз. Ошондой болду действительно. Азыр эми орозо бүттү, адамдар келе баштады. Запасыбызды акырын толуктап атабыз. Кудайга шүгүр, ишибиз уланып атат. Жакшы, анан сиздерге тапшыргандан кийин, мисалы, бир адамдын каны канча убакытка чейин сакталат, ал кандайча сакталат? Кээ бирлер айтат да, эми бузулуп кетпейби деген дагы суроо бар да. Бир адамдын өзү стандарт боюнча одноразовый кан мешоктору бар. Бир жолу пайдалануу кан мешоктору бар. 400 мл, 500 мл, 450 мл мешоктор болот. Алар биздин Кыргызстандан чыкпайт. Башка жактан тендер аркылуу сатып алабыз. Фирманын утуп алган фирмалар алып келип берет. Донордун каны ошол мешокко түшкөнгө чейин нак кан деп айтылат. Цельный кровь деп. Бай мешоктун ичинде өзүнүн көлөмүнө жараша консервант болот. Потому что себебинде кандын составында живой клеткалар бар. Ошол клеткалар питание болуп туруш керек, кислород берип туруш керек. Алар бири-бирине уюп жабышып кетпеш керек. Ошол кошулгандан кийин консервированный кан деп айтылат. Илгери консервированный канды эле бутылкага даярдап кое беришчү эле. Азыр 20-30 жылдан бери андай болбойт. Кандаларыбыз менен биз экиге ажыратабыз, аппаратка салып, эр массаларына, клеточный составына, анан кийин кандын суусуна, плазмасына. Плазманы тоңдурабыз. Минус 26 градустан төмөнкү температурада тоңдургандан кийин ал 3 жылга чейин сактап пайдаланууга болот. Ал эми берки клеткалардан турган составы эритроцит масса деп коет. Аны ошо консервант составына карап 25 күн, 32 күн, 56 күн болуп аркылуу болот. Соответственно, ал +4, +6 градуста холодильникте сакталат. Бизге тиешелүү ушундай сактай турган холодильниктерибиз, морозильниктерибиз жетиштүү. 2014-жылы Германия мамлекетинин проектиси менен бизге ушундай Толукталган, ушундай заманбап оборудованиялар келген и окуудан өткөнбүз. Биз евро стандарттагы кан жанан компоненттерин жасап беребиз азыр. Ошол бизде запас болуп турат. Жакшы, сиздердин борборуңуздардан канды сатып алабы деген суроо келип турат телекөрүүчүлөрдөнчү. Бизде бюджет менен биз өз бюджет организациябыз, мамлекет тарабынан бюджеттен акча бөлүнөт. Андан тышкары бизде атайын эсеп деген эсеп бар. Ошол эсептин ичинде как платные медицинские услуги деп коет. Ошонун негизинде кан жанан компоненттерин запасыбыз жетиштүү болсо, нактай акчага сатсак дагы болот. Прейскуранты бар, анын өзү илинип турат. Бирок биз ага кызыктар эмеспиз. Себеби биз түгөнгүч запасты кармап турушубуз керек. Кайсы бир өлчөмдө акча төлөйт, бирок кассага төлөйт да, анан квитанция берет. Ал акча биздин банкага түшүп, биздин счетубузга түшөт. Анын 30 канча проценти биздин иштеген адамдарга өзүнүн закондору бар, режимдери бар, өкмөт менен белгиленген. Бизге айлык болуп түшөт ошолору.
и буюм тайымдарды дагы сатып алабыз ошонун негизинде. Жакшы. Абдузалил мырза, айтсаңыз, мына ушул операция учурунда кандайдыр бир кан жоготкондо бейтап кан келгичекте жашап туруш керек да. Бул учурда сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр? Ал учурда канга чейин қан келгенге чейин атайын суюктуктар болот. Ошолорду куюп турабыз. Биз бул жакта тез бул жак менен телефон менен байланышып алып, кан куюу борбору менен сүйлөшүп, ошо ал жака телефон чалып, скорый менен жөнөтөбүз да тез аранын учурунда жеткизип келишине шарт түзүүгө аракет кылабыз. Ага чейин бизде атайын кандын сары суусу деп коет, плазма. Аны бизде атайын холодильник морозильникте сатылат. Көрсөтмө болсо аны куюп турабыз, булар келге чейин. Ага чейин ошо атайын канга чейинки суюктуктарды куюп турабыз. Ошол биз тез уюштурсак, тез эле келип калат бул жактан. Жакшы. Анан Ушул суроого мен кошумчалап коеюн. кошумчалап коюңуз. Атайын бизде Ош шаарында 3 оорукана бар. Бул шаардык төрөт үйү, анан областтык төрөт стационарында кабинет трансфузионный терапияны уюштурганбыз. Буга 3-4 жыл болуп калды. Атайын приказдын негизинде булар кан кети ДВС деген синдрому бар. Ошол баштаганда 20 мүнөттүн ичинде баягы плазма дегенди эритип куюп калыш керек да. А бизге бери келип алып кеткенге чейин убакыт өткөнгө байланыштуу буларга биз ар бир группадан 1 литрден кем эмес буларда запас сакталып турат. Өздөрүнүн соответствующий морозильниги бар, ответственный адамдары бар. Ошолорду бирөө пайдаланып турат. Аз болуп калса бизден ала коет. Эгер азыраак керек болуп калса, ошону менен де токтоп калат, кичинекейирээк кете турган болсо. Андан жетпей калса бизге жөнөтүшөт. Жакшы. Анан мен угуп калат элем да, ушул өзүнө бейтаптын өзүнөн кеткен канды өзүнө куйган учурларда кездешет деп. Бул кандай учурда куюлат, анан кантип куясыздар? Көпчүлүк ойлойт эми ал бул жака сыртка чыккандан кийин анын курамы бузулат деп. Эмне үчүн өзүнө куйду деген дагы суроолор жаралат да. Азыркы учурда эсепте куйбайбыз андай. Негизи куюлат беле? Буга чейин куюлуп жүргөн убакыт болгон. Эми ал дагы карап, ошо канчалык свежий немелерин карап, анын өзүнүн специальный бул жак айткандай мешок, өзүнүн немелери, суюктуктары болот, специальный ошолор даяр болсо, ошого ылайыктуу болсо, анан куюп жүрүшкөн. Азыркы учурда биз куйбайбыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн ошол куйбай калдыңыздар? Эмне үчүн дегенде бул өтө редкий, сейрек гана учурларда ушундай кан куюлса болот. Себеби баягы мисалы көкбөрү деп коет. Көкбөрү жарылып кеткен болсо, ичегедери содержимине, ашказандын содержимине жана гной башкага аралашпаган кан болуш керек анын үчүн. Бирок ага гарантия бериш өтө кыйын. Аны текшергенге убакыт жок. Кандар уюп калат, сааты определенный саат урат, 12 саатка чейин болгон болсо, андан ашып кеткен болсо, аз бизге илгерки окшоп адамдар үйүнө жата бербейт да. Тез келишет, тез кайрылышат. Ошон үчүн алардын деле кереги жок болуп калат. Бирок анын аутодонорство, реинфузия аутокровь деп коет муну. Бул азыр илгерки убакта көбүрөөк пайдаланылчу эле, потому что баягы бутылка бар болчу да, ошо бутылкага коюп эле ичине консервант койшоп эле ошону кое берчү. Азыр бул инфекцияга байланыштуу, бул көп эрежелер сакталбагандыгына байланыштуу, бул кайтып пайдасын. Мындай метод пайдаланбай калды, Пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болуп калышы үчүн, потому что бизде 100% кепилдик менен жасалган донорлордун кандары бар, ошо бере койгонубуз оңоюраак. Андан тышкары донорство, аутодонорство деген бар. Ал дагы биздин Ош шаарында 3-4 жыл мурун бир докторубуз пайдаланып көргөн. Плановый операция болсо, ошол больнойдун канын алып биз даярдап коебуз. 2 аптада бир алабыз, дагы 2 аптада бир алабыз, анан уже 1 ай өтөт. Ошо 1 айдан операция болсо, өзүнүн канын алып барып, өзүнө куйса, ушул аутодонорство деп коет. Бул дүйнө жүзүндө кеңири таркаган чоң мамлекеттерде чет өлкөлөрдө. Бизде бул өтө сейрек кездешет. Жакшы. Анан кандын группалары боюнча дагы суроолор көп негизинен. Резус отрицательный деп мисалы кош бойлуулар гинекологко келгенде ушундай өзүңө донор таап кой деген дагы суроолорду, кеңештерди айтышат экен да. Анан сиздерден сурагым келди, ушул кан борборунда мындай группадагы кандар аз болобу, кандай? Бул резус фактор дегенде 1936-жылы Американын окумуштуусу Виннер обезьяналардын канын текшерип тапкан, кийин адамдардын текшерсе адаптарында можно рецептор. Бул резус фактор деген бул адам менен төрөлөт. 85% адамдардын канында резус фактору положительный болот, 15%-де резус отрицательный болот. Эгерде аял кишинин резус отрицательный кан болсо,
ичиндеги баласы плод резус положительный болсо, сөзсүз резус отрицательный резус положительный конфликт болот дагы, бала сапсуарык болуп төрөлөт. Жакшы. И өлтүрүлүп калышы дагы мүмкүн. Эмне үчүн ушундай кеңештерди айтат, ушуну айтсаңыз кыскача. Андай кеңеш айтканды билбейм, бирок анын группасын айтып, аларга айтканын себептери, булар бул жак айткандай баланын каны группасы менен энесинин каны группа титр деп коет, ошо титрлер көбөйүп кеткенде конфликт болот дагы, баланы оор последствияга чейин барышы мүмкүн да. Ошого текшерип, өзүнүн титрин да тактап турушат төрөмөчү. Если титри көбөйүп кетаткан болсо, төрөттүн жолдон тездетип, ошондо өзүнчө жол жоболорун айтып турушат. Өздөрүнчө мындай группаны таап кой деп айтканды билбейм, бул жактарда мүмкүн болчу бул жактарда дагы даярдап турушат да, резус отрицательный деп. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Ушуну кошумчалап коелу. Сөзсүз түрдө кошумчалайсыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандай сурооңуз бар? Майраңыздар менен. Суроо берсек деймизге. Кандай сурооңуз бар? Батырактан Кеңес берсеңиз. бар. Кан басымы көтөрүлгөн. Кан басымы көтөрүлгөн адамдар кан тапшырса болобу деп сурап атат ошол чагында. Кандын давлениясынын бийиктигине карап 3 степени болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү степен деп коет. Мен цифрлары менен айтпай да коеюн. Биринчи степендеги каны көтөрүлгөн донорлор, эгер ошол маалда каны көтөрүлбөй турса, кан тапшырса болот. Ам экинчи, үчүнчү степендеги көтөрүлгөн алар кан тапшырганга болот. Алар немедленно өзүнүн дарысын ичиш керек, же болбосо терапиялык стационарга барып дарыланыш керек. Жакшы, мына ушул кан басымы көтөрүлгөндөр, мисалы элдик медицина кылып, сүлүк алып, же болбосо хиджама кылдыргандар бар да, канын кетирсе, мен кан басымым төмөн түшөт экен деп. Ушинтип ойлошот да. Бул учурда донор болгондо кандайдыр бир жардамым тийеби деген дагы суроо жаралышы мүмкүн да. Айтпадым, ошол биринчи степен давлениясы болсо, биз донор болуп тапшырып турса болот. Көп көтөрүлүп кеткен болсо, биз алардан кан ала албайбыз. Кийинки суроо Жомартка. Жомарт ата-энең каршы болбодубу? Эмне үчүн ушул жолго бардың деген суроо жаралыптыр да. Мен ата-энем буга кичине каршылык көрсөттү десем болот. Мен эжем өзү доктор болгондуктан, эжем деле айтты, мындай көп деле тапшыра бербей, эгер досуң же бир тууганың же дагы бирөөлөр сурай турган болсо, ошолорго деле тапшырсаң болот. Мындай өзгөлтүксүз тапшырып туруу бул зарылчылыгы жок деп айтты да. Мага эжем айтты. Ата-энем буга каршылык деле көрсөтпөдү десем болот. Мен өзүмдүн ыктыярым бар болгондуктан ата-энем каршылык көрсөтпөдү. Жакшы. Кан тапшыруу, донор болуу бул кандайдыр бир оорулардан сактайбы? Алдын алабы? Оорулардан сактайт. Мисалы, кыскача программасы бүтүп барат. Азыр бизде эмне көп? Автомобильный транспортный происшествия көп. Америкада дагы өлкөлөрдө дагы ушундайлар көп болот экен. Атайын изилдөөдөн өткөрүшкөндө кан тапшырып жүргөн донорлордун выживаемость деп коет. Ошондо чоң кан кетирип, чоң травмаларда выживаемость 2 эсе, башка адамдарга 3 эсе көп экен. Булар кан кетирүүгө башка организми үйрөнүп калат окшойт дагы. Алар иши кылып тирик калгандар ошолордун ичинен көп экен да. Андан тышкары регулярный кан тапшырып жүргөн адамдар 40, 30, 50 жашка чыкканда көп адамдар давлениясы көтөрүлөт. Дем алуусу кыйындай, өпкө оорулары, туберкулез эмес, башка өпкө оорулары, атеросклероз, ошондор жармашат экен. Ал эми кан тапшырып жүргөн донордо дагы текшергенде ошондой оорулар аларда өтө 2-3 эсе аз учурайт экен. Жакшы, коногубуздун суроосун уксак. Саламатсызбы агай? Негизи жылына канча жолу донор тапшырууга болот? Кан тапшыруу. Мен айттым, баягы биз мыйзамыбызда жазылган. 2 айсыз, 2 ай өтмөйүнчө кан тапшыра албайт. Бирок аялдар 1 жылына 4 жолдон ашык эмес, эркектер 1 жылына 5 жолдон ашык эмес. Кан тапшырган донорлор, эми плазмаферез тапшырган донорлор бар, плазма тапшыргандарыбыз бар. Ал донорлор канын алабыз дагы, плазмасын биз ажыратып бөлүп алып, эритация атмасак кайта өзүнө куюп беребиз. Алар 2 аптадан кийин дагы повторно тапшырса болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Осмоналы Шамшидов, Ош областык кан борборунун директору жана ошондой эле Абдужалил Капаров, Ош областаралык төрөт стационарный реанимация бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары, ыктыярчылар келип отурат. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Жакшы маалыматтарды айтып бериңиздер. Бар болуңуздар.
Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.